Социалдык тармактарда Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Кожомкул айылында номер 9 автобустун айдоочусун бир нече жүргүнчү сабап салганы тууралуу видеолор жана маалыматтар тарады. Бул факты боюнча Чүй облустун Ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, окуя тууралуу маалымат милицияга 13-июлда түшкөн. Белгисиз адамдар тарабынан 1986 жылы туулган жаран сабалган. Бул факт Сокулук райондук Ички иштер башкармалыгында катталып, сотко чейинки териштирүү иштери башталган. Сот медициналык экспертизалар дайындалып, айдоочунун сабоого тиешеси бар адамдар аныкталып жатат. Бүгүнкү чогулуштун себеби 2-3 күндөн бери аябай ажиотаж болуп атат. Жана зондтор боюнча, анан пансионатта жанагы приске кое бербей коюп, акча алып, анан мушташ болуп атат. Жана ошол эле жанагы приске кое берген жерден мушташ болдубу? Ошол жерде мушташ болуп атат. Анан кийин жана приске президенттин указы бар. Баары эч кимге тоскоолдук болбош керек турабы? Кайсы скон тереңдик пляждарга ал жерден пирс болот деген эчтеке айтылган, но бүт жака тоскоолдук болбош керек. Ал жерде баягы даже ККМ аппарат менен акча алып атышыптыр. Жана М-банк менен QR код менен акча алып атышыптыр. Ошонун баарын токтотуш керек. Анан могу тиги Золотой Пескеде жана зондтор боюнча баягыда сүйлөшүп едик беле, берген замир жокпу? Канча бар мезгил? Ким азамат? Бая башында мына биз жаңы пляж ремонт болуп бүтүп атканда айтканбыз. Анан зондторду суранып келишиптир, 100 сомдон деп коюшкан баасын. Жана лежакка 100 сом, анан кийин жана зондко деп. Анан кийин карасаң 500 сом, 400 сом, 300 сом ар кандай кылып атат. Анан айтпадым эле, токтотуп, же болбосо алып салла кереги жок десем, болбой суранып келишкен. Жок, бүттү 100 сомдон коюп бергиле мындай деп. Эми мына бүгүн кечөгөндө мына мурдантын бери 500 сом, 400 сом элдин баары тонуп атышат, чын айтса аябай. Бүгүн эртең мен өзүм барып аралап сурадым, ошол жерден элден сурасам, бирөөсү 500 сом алдык дейт, бирөөсү 400 сом алдык дейт. 300 сом дейт. Ал жерде жана балдар лежакты зонд берип атыптыр десем, 300 сом, бирөөсү 400 сом дейт. Азыр алып келе калалы, каяка коелу деп. Эл тонуп атпайбы? Мына келген жыл сайын эле келген туристтердин баарын үркүтүп, коркутуп эле тонуп, мындай болбош керек да. Наоборот, келгендер эс алуучулардын баарын кайра жаштанга тозалгандын ордуна келе калып акчасын тонуп эле, эми анда жарабайт да. Ол токтотуш керек анын баарын. Мына могу айттым, могу Урматтуу достор, милдеттүү камсыздандыруу 1-сентябрга жылды деген бул жалган кеп. Андыктан укук коргоо органдары сиздерге кайсыл күнү кайсы жерден болсо дагы айыппул салып коюшу ыктымал. Сиздер биздин онлайн кызматыбызды көрсөңүздөр болот. Азыркы күндө шаар ысык, жолдор тыгын, сиздин убактыңыз дагы жок болуп калышы толук ыктымал. Андыктан бизге өзүңүздүн документиңизди жибересиз. Биз сизге кайра 5 мүнөттүн аралыгында полисти дайындап жибере алабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалып, күнбү түнбү байланышсаңыз болот. Жуманын бүгүн 1-күн, жуманын аянчан ошол кемчиликтерин баарын кетириш керек. Эртеңден баштап мына мен өзүм берди болуп, чолпонат болгондо бүттүм. Ар бир пансионат эмне баарын өзү
кыдырып карап эмне кемчилик тууралуу эмне маселелердин баарын карап чыгабыз. Макулбу эртеңден баштап мен берде болом. Өзүм Чолпон атада болом, берде мына Ысык көл районунда болгон эс алуу жайларын баарын карап чыгып, антпесек болбой калды. Бир айтып коебуз, сүйлөшүп, макул деп кайра эле баштап атат. Аягында келип мына жергиликтүү бийлик менден баштап ылдый жакка чейин айыл өкмөттөн чейин мэрлерге баарыңыз тепкилеп атышат. Эмне карабайсың, эмне контроль жок деп. Анан эми алардын көңүлүн карайбыз деп биздин көбүбүз ким карайт? Ошон үчүн жанагы пансионаттын кетип бараткан жолдор бар го. Бул жерде кафе, анан павильондар бар, камоктор бар экен. Ошонун баарын кебет эле келишип, желмобосто ар ким ар кандай кылып салган. Ошонун баарын ким арактырып, дизайн код менен жакшынакай бир эме кылып бер, макулбу? Срочно ошонун баары оңдойлуу. Келген туристтин баары кебетесин көрүп мына кечээ таксисттер эле башкалар айтып атат. Кетип барсак, могуларды карап коюшпайт дейт. Макул тиги пляж жасап коюп берген, кетип бараткан жактан капталдаган тиги тандыры турат, тиги бирдемеси турат. Аш лампасы бар, ар кандай, ар ким өзүнө каалагандай кылып туруп, самсалатып жасап салышкан. Тазалап берет деп, тазаламай туруп кайра артыгын чыгарып атышпайбы? Кереги жок мындай тазалагычтардын. Мэрия өзү баш болуп, ошол жердер бардыгы дагы билбесек болбойт экен, эл сурантат деп кайра келгенден 100 сомдон деп урсат. Жок, силер өзүңөр келбедиңер, мен айтмай, таза болсун, кереги жок десем, жок. Биз мусор тазалайбыз, анан буларга жетишпей атабыз, булар өзү тазалап берет экен, гана тазалагандын артыгын чыгарып атпайбы? Тазалабаса койсун, кереги жок мындай тазалаган. Пляждын баарын базалап туруп, эле. Анан сиз айткандай, зонтторду сайып туруп, ал жерге адамдарды отургузбайт экен. Жок, отуруп зонттун кереги жок, отурган орун жок экен. Зонт бүт сайып, көлдүн жээгинен бери сайып салышыптыр, коюп салышыптыр. Киши кире албайт экен. Кирейиниз акча төлөдү, мындай болбойт да. Ошо эртең алып сала кереги жок. Ал тиги мусор эмени тазалыкты болсо карасын, ошол жерде мэриядагы азамат бар да. Карагыла, ошол жерден карасын, акча бөлүп берилет, алып барды койгула. Мен жана айтпадым, баягы мына муниципальный бир павильондорду койгула, азыр жазалып атам, эмне болот? Ошону коюп туруп, ошону мына зарплатасын туалетке да, берки жакка да төлөдү. Туалетти да жана айтканбыз башында. Бекер жанагынды сүйлөштүңөр, бүттү, бекер кылып атабы? Муштагы туалетти. Ооба. Жо, аны айткыла, бекер кылсын. Берки туалетти салбайт, конечно, тиги өзүнүн акчасын таап атпайбы. Туура эмес да баары. Эртемен дагы Бактыбек Шеш урсатпы? Сизге чейин эртемен саат 10:00 жыйын кылдык, бүт күч органдарын жыйнадык, мына тийиштүү органдар чакыртып, приоритеттер боюнча. Асылынан бизде ошо 10 чакты пансионат бар. Радуга, Карвен, Реал Бич, могул жакта кайсысы? Акун, ошо тийиштүү приоритеттерге тийиштүү маселе аткан пансионаттын директорлорун чакырып, күч органдарын чакырып, өтө катуу сүйлөштүк. Бир да престе мындай акча төлөм болбосун. Эгер болсо, прямо жоопко тартабыз, ачык айттык. Престерди ачып койгула. Андан кийинки маселе ушул болот. Жанагы территориясын кесип өтүү боюнча. Аларда сиз айткандай боюнча. Жок, кеч айтпадым. Сен территориясын кесип өттүрбөй, ошонун пансионаттын капталынан жакшынакай тротуар кылып, жакшылдандырып туруп, освещение коюп туруп, жакшынакай жасап бериле, шарт түзүп. Пансионат аралабай, пляжга мындай барсын. Ошону бердик. Ошо пансионаттын ээлери менен сүйлөшүп, чогуу ошону иште алып барыш керек. Антпесе же аларга шарт, конечно, анан жол жок болсо пансионатты кесип өтөт да. Тиги атка мингизип эме кылат турбайбы? 1 саатка береби, канчага туристтер келсе, кел отур деп берип коет экен. Келгенде 2000 сом заряд берип кысып алат экен акчасын. Фейкиртип өкүрдү. Бул туура эмес да. Ал жерде ставка коюп коюш керек да, канча 500 сом, 100 сом саатына мынча деп. А жок, айтпайт, отур деп коет экен да, анан барып прогулка келгенден кийин 1 сааттан келип, мынча акча бер деп кыйкыртып өкүртүп тоноп алат экен. Андай да болбосун, ошону да карап койгула. Мына канаттуулар боюнча, вообще канаттуулар калбаш керек да. Баардыгы незаконный жүрөт ушул жакта. Бүркүттөр, куштар акча алып атат. Аларды барып карматып коюп туруп, андан кийин акчасын сурайт экен, уже проблема ошол. Жок, ошол ат боюнча, куштар боюнча ушундай экен. Кел, эмне деп коет экен, карматып коет. Анан кийин биткенден кийин кел акчаны бер деп сыгып алат экен. Андай кылдырып алат акыры. Баардык күч аракеттерди биз жумшап атабыз. Күнү түнү райондогу службалар, мына урматтуу жетекчилер, биздеги райондогу штаб түзүлгөн. Базар, суббота уктабай атабыз. Ушу туризмдин сезон жакшы өткөрүп алайлык, элге жакшы шарттар түзүп берелик. Бир жакшы жагынан атыбыз чыксын, жаман адаттар кетиптир деген сөздөр болсун деп бүт баардык аракеттерди жумшап атабыз. Бирок ушул эң биздин алдыңкы 7-8 пансионат бүт сөзү бизге алып берип атасыздар да. Мыйзам күчүндө күчүбүз жетет мамлекет. Дабы жол айтайын. Мындай нерсе болбош керек. Пляждарга бердик, мүмкүнчүлүк берип атасыз. Мына каланы пайдаланганга деп. Атайын мыйзамдар кабыл алынды.
ушуну пайдаланыңар депчи. Бирок силер толку акча табуу жагын өтүп атасыздар дагы эле шарттардын жоктугу бизди өкүндүрүп атат. Бир да приз платный болбош керек. Приздің ішіндегі жоқ азыр мизам положение кабыл алынды. Айрым даже мүмкүнчүлүк берди силерге. Призтерди иштеткиле. Керек болсо призтердин үстүндө айрым соода түйүндөрүн кургунга, Тимур Аликович. Мизамда каралган иш-чаралар жүргүзүлүп атабыз. Бирок приздин кире бериши платный болбош керек. Жалпы элге биз шарт түзүп беребиз атабыз. Анан кайсы бир учурда жапкан акыңыздар бар. Себеби нормада ал каралган. 1 квадратына кандай экенин мен билем, маркетте түшүндүрүп берет. Адам батпай кеткенде жабаңыздар. Керек болсо видео тартпаңыздар. Мына батпай кетти. Кечирип койгула. Эртең мына кулап түшсө, себеп приздің да өзүнүн көтөрүм мүмкүнчүлүгү бар да. Мына кулап түшсө, жооп бере турган силер менен бизбиз. Анда учурда ошол жерде охранниктер кечирип койгула. Мына приз адам батпай калды, мына аш көтөрүлбөй атат, анда жапсаңыздар болот. Бирок түшүндүрүш керек ушул жерде. Ошол эле мезгилде мындай болуп атпайбы? Бирөөсүнөн акча алып өткөрүп атат, экинчисинен өткөрбөй атат. Конечно, карапайым элдин кыжыры келет анда. Бул мамлекеттик саясатка каршы жүргүзгөн силердин ишиңер болуп эсептелет. Ачык айтып коеюн. Сенин территорияңарга кирип биз бир да киришкен жокпуз. Эмнелерди кылып атасыңар? Мынакей бизде бүт служба отурат, налоговый инспекция отурат, дагы бир айтам, биздин прокурорубуз отурат, улуттук коопсуздук комитетинин район боюнча башчысы отурат, ички иштер бөлүмү отурат. Бирибиз да кирип силерге тоскоолдук кыла элекпиз. Айткыла, эгер кылсак, же нагрузка берсек, же бир нерсени жумшасак, силерге көтөрсөк, эч нерсе кыла элекпиз. Болгону туристтерге, келген адамдарга жакшы шарт мамиле түзүп бериңиздер деген талапты коюп атабыз биз. Ошону аткарбай атасыңар. Силердин жасап аткан ишиңиздер, дагы бир жолу айтам, бүт областты, районду, жалпы элдиге ушул биз 1 жылдап кылган мээнетибиздин бардыгын жокко чыгарып атасыздар, урматтуу жетекчилер. Бул боюнча ушул катуу иштерди алып барбасак болбойт.